Саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөндө абдан кубанычтамын. Азыркы ушул Украина Орусиянын ортосундагы болуп аткан абалда эмне болуп жатат да? Эгерде карасак, ушул Трамптын уулу кызыктай бир видеону чыгарды. Ал видеодо албетте Украинанын баягы кандайдыр бир мындай атына шек келтиргендей. Жана бул нерсе эгерде Трамптын уулу ушундай кылса, Трамптын вице-президенти ушундай кылса, ушу Украина менен Орусия боюнча иш алып барган кишиси ушундай кандайдыр бир ой пикирде болсо, анда Трамптын ой пикири кандай болор экен деп бүт серепчилер ойлоп жатышат. Украинага бул албетте начар мындай жаңылык, бирок менин тажрыйбам бар. Менин тажрыйбам боюнча, мисалы үчүн ушул эгерде кандайдыр бир мисалы үчүн ишкерчилик тарапта соттордо катышсаң, мындай ар кайсы укуктарды коргоо сотторго катышкан, баягы ишкерлердин укуктарын коргогон үчүн. Аяктан эгерде сот баягы кайсы бир тарапты кечке уруша берсе, урушуп кечке басым кыла берсе, анан акырында бүтүлбөстөн баягы экинчи тарапты согуп ичиле да, чечим чыгарып ичиле, экинчи тарапка мактап жаткан, унчукпай колдоп жаткан тарапка каршы чечим чыгарып ичиле да. Ушундай да нерсе азыр Трамп менен болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн азыр мындай кандайдыр бир иш чаралар даярдалып жатат окшойт Америка Коңшу Штаттарынын тарабынан Орусияга каршы. Негизи ошо Украина аябай баатыр сыяктуу ошо коргонуп жатат, бирок ошол менен бирге аябай чоң жапа чегип атат. Ошо Кураховада 300дөн жакын бир батальонго чейин ушундай кандайдыр бир аскерлер жок болуп кетти. Орусиялар аларды курчап жок кылып ичти да, ушул акыркы жуманын ичинде. Анда кошумча ошо Покровскдон болсо контратака кылып украинецтер Орусиянын баягы басып алган аскерлерин чыгарып ичти, контратака менен Покровскдон чыгарганга үлгүрүштү. Бирок ошо менен бирге баягы Веселки деген айылда жоготууларга учурашты. Калган фронт чектеринде украиналыктар жеңилип жатат. Анан орусиялыктар күтүп кайра 2-3 күн ичинде ракеталарды топтоп, дрондорду топтоп, аябай рекордтуу чоң атакаларды жасап атышат. 228ге чейин дрон атуу, ракета атуулар болуп кеткен ушул акыркы жумада. Андан сырткары ушул алгач жолу, биринчи жолу ушундай Түндүк Кореялар согушка катышып аткан видеолор чыга башташты, FPV дрондордун видеолору. Ал видеолор боюнча баягы Түндүк Кореялыктар Курсктан ошо атака кылышты украиналык позицияларга, бирок ошол жерден баягы бүт ошо атака кылган Түндүк Кореялык аскерлер жоготууларга учурады. Ушул нерсе дагы көрсөтүлдү. Россиянын жогорку бийлиги бир нече жолу акыркы күндөрү жыйындарды өткөрдү. Жана ошо Единая Россия, Бирдиктүү Россия деген партиянын жыйындарын өткөрүп, ушул негизи кайра дүйнө жүзү менен согушууга даярдыгын, өзүнүн идеологиясын жарыялашты да. Трамп тарабынан дагы евро биримдикке өзүңөрдүн баягы коопсуздугуңар үчүн төлөгүлө деген сөздөр дагы бир нече жолу айтылды. Украинага берилген акчанын көбү баягы кайра эле батыш куралдарын сатып алууга, анын логистикасын камсыздандырууга жана ошо аскерий чыгымдарды жабууга кетет экен. Ушул нерсе байкалды. Андан сырткары эгерде карасак, ушул баягы Украинанын тарабы аябай мындай татаал абалда, бир четинен көп учурда акчасы жетишпей атат, улуттук экономиканы каржылабай атат деген сөздөр айтылып атат Украина президентине. Үчүнчү учурда практика боюнча мен өзүм деле билем, баягы мурунку тарыхтарды карасаң, башка өлкөлөрдү карасаң, эч качан батыш жөнүндө эле акча бербейт. Ал акча көп учурда эч качан бир да мамлекет жөнүндө эле акча бербейт. Ал акча ошол эле кайра мамлекеттин, мисалы үчүн жардам берилсе, техникалык жардам берилсе, ал акча айланып туруп кайра эле ошол мамлекеттин ишкерлерине кетип калат. Техникалык жардам, ал ишкерлер болсо курал берет, же болбосо жабдык берет да, ушундай кылышат. Же консультанттарына кетип калат. Ошон үчүн ушул акча баары бир баягы Украинанын жерине сиңбей калат да. Ошон үчүн баягы Украина президентине дагы сын айткандар да ошону эске алабы албайбы белгисиз. Албетте ушул украиналыктар кайра эле толугу менен Азов бригадасын кайра өзүнүн фронтунан жылдырышты. Жылдырышкандан кийин ошо Азов каерде фронттон
кошулса согушка ошол жерден ийгилик болуп жатат, контратакалар ошол эле баягы Покровск жакта контратакада. Бирок ошол Азов чыгып кеткен жактан кайра эле ошол жеңилүү болуп атат да. Мындай анткени бул эң күчтүү Украинанын аскерий топтому экен. Анан дагы Орусия алгачкы жолу ошо жарыялады дрондук кандайдыр бир ошол аскерий бөлүктөрдү армияда түзөбүз деп. Белоусов ушул жарыялагандан кийин Украинанын кечикти албетте, бирок Орусиянын бүгүнкү күнү дрондорду өндүрүү мындай албетте көлөмдөрү жетиштүү да. Бүгүнкү күнү Украинага аябай катуу тирешүүгө, Украина лидерликте болсо дагы дрондорду мындай баары бир ресурстар көп керек. Орусиянын ресурстары эмгичекти көп. Украинанын баягы аскерий бөлүктөрү атайын ошол дрон армиясынын аскерий башчысы айтып чыкты: бизде лазердик кандайдыр бир дрондорду түшүрүүчү аппараттар жасадык дейт. Бизде 5 өлкөдө эле гана ошондой бар лазердик курал. Бирок серепчилердин айтуусу боюнча мындай курал көп эле өлкөлөрдө бар. Эң кем дегенде 6 өлкөлөрдө бар, 6 өлкөдө бар дейт. Орусиянын катарына да кирет, Украинаны кошсок. Анында гуру жана аябай кандайдыр бир агрессивдүү жана эффективдүү иштей баштады. Ошол Орусиянын ичинен дагы ошо Чечняга, Омондун мисалы үчүн баягы имараттарына дрондорду түшүрүп атат. Кайра эле баягы заводдорго, кайра эле баягы кемелерге, нефтебазаларга ошо дрондорду түшүрүп атат. Андан сырткары дагы генералдарды жок кылып атат. Ошол эле акыркы 2 жуманын ичинде 2 аябай чоң генерал наамдагы жогорку офицерлерди жок кылышты. Кечээ эле күнү дагы ошо химиялык жана биологиялык коргонуучу ошо аскерий бөлүмдүн генералын да жок кылганга үлгүрүштү. Жана бул нерсе албетте баягы Орусиянын коопсуздугуна чоң күмөн санаттандырат да. Анткени түшүнүгү боюнча Украинанын атайын күчтөрү Орусиянын территориясына кеңири ушундай кандайдыр бир бар окшойт да. Кандайдыр бир алардын өкүлчүлүктөрү кеңири тараган окшойт Орусиянын территориясынын ичинде. Анда мурун айтылды эле орешниктер бир нече даана бар деп Орусияда. Кайра эле азыр айтылып атат, Орусияда кайра ошол орешник баягы ишке киргизилет деп ушул РСМде. Бирок бул нерсе эмнени билдирет? Демек ал нерсе эмгичекти ишке кире элек. Демек мурунку айтылган маалымат балким чындык эмес экенин билдирип коюш ыктымал да. Ушундай анан маалыматтын мындай биртиктиги эместиги болуп атат. Инаугурацияга жакын болуп атат. 20-январга убакыт аз калган сайын Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш күчөп атат. Бирок эки тарап тең бир аз чарчаган сыйт. Бирок Орусиянын ресурстары дагы эле көп, Украинанын ресурстары аз. Ошон үчүн бул жерде эң чарчаган Украина эле болуп калып атат да. Жаһандык экономика эки өлкөнүкү тең талкаланган. Эки өлкөнүн тегерегиндеги өлкөлөр ошол жарандык экономика өндүргөн товарларды аларга жеткирип баюу да. Кыргызстанда артта калбаш керек, анткени негизи согуш бүтөөрү менен баары бир бизнес аябай жанданат да, кошумча дагы катуу жанданат. Ошон үчүн бизде баягы бизнес аябай өнүгүш керек. Бизнес планды ушул QR боюнча кириңиздер, курс окуңуздар, окуп туруп анан бизнес планды жазганды үйрөнүңүздөр. Үйрөнсөңүздөр, өзүңүздөргө бизнес план жазып туруп акча тап, бизнестер менен банктан акча тап, иш алып барып кетесиңер. Же болбосо бизнес пландоо боюнча дагы өзүңөр консультация берип, башка бирөөлөргө бизнес план жазып бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр пайда болуп калат да. Андай эмки видеолорду көрүшкөнчө силерде кандай жаңылыктар бар, айтыңыздар, комментарийиңиздерден бөлүшүп коюңуздар. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.